Адам баласы бул жашоого келген соң эч качан эч жери оорубай эле койсо кандай жакшы болмок. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргыз мекендештер. Бүгүнкү учурда бүткүл кыргызстандыктарга кайрылууга мажбур болуп турабыз. Анткени Алтынай деген бир тууган кыргыз мекендешибиз боорунан жабыр тартып, аны алмаштыруунун алдында Кудайдын сыноосунда турат. Көп түкүрсө көл болот деп кыргызда бекеринен айтылбас. Кыргыз эч качан ушундай кимдир бирөөнүн башына мүшкүл иш түшүп турганда өз мекендешин эч качан таштап койгон эмес. Айрыкча энелердин жүрөгү эзилип, энелер кайсы бир ооруга чалдыгып турганда башкача сезимдер болот. Анткени аял заты бул эң ыйык зат. Аял заты үйдүн куту, үй бүлөнүн жанып турган чырагы. Урматтуу мекендештер, келиңиздер колдон келишинче ушул Алтынай бир тууганыбыздын оорусуна шыпа алып келгенге себепкер болуп калалы. Ылдыйдагы көрсөтүлгөн Элкат банкына которсоңуздар Мира Иназарова деп чыгат. Алтынай айымдын өзүнүн жеке номерин дагы жазып коебуз. WhatsApp аркылуу же болбосо түз байланыш менен чалып, ал акыбалын сурап, кенен маалымат алсаңыздар болот. Урматтуу кыргыз элим, мен Игим Назарова Алтынай 3 апрелде Бишкекте оор оорусунан операция болду. Операция соңунан чыкпай калды. Бизди повторный операцияга Индияга жөнөтүп жатышат. 3 апрелден бери каражатыбыз жетишсиздигинен Индияга бара албай отурабыз. Боор алмашуу, пересадка болуш керек экен. Кыргыз элиме жардам сурап кайрылдым. Индияга барып, мен дагы эл катары балдарыма, үй бүлөмө кайтып келсем деген үмүт менен кайрылып жатам. Жардам бериңиздер. Менин апам Игим Назарова Алтынай боор оорусу менен ооруп, чет мамлекетке өтө акча каражат керек болуп жатат. Апам өтө оор акыбалда жатат. Боорун алмаштырууга акча керек болуп жатат. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз биз. Жардам берип коюңуздар. Мен апамды жакшы көрөм. Кайсы бир адам апасын жакшы көрбөй койчу эле. Бейишенен команда дегендей. Апамды мен аябай жакшы көрөм. Аллахтан жана сиздердин жардамыңыздарды сурайм. Көп каражат керек болуп жатат. Менин келинчегим мына ушу Бишкек шаарында республикалык больницада операция болуп, жыйынтык болбой калгандыгына байланыштуу Индия мамлекетине барганга туура келип жатат. Ошого сиздерден суранарым, кыргыз элим, колуңуздардан келишинче көмөгүңүздөрдү көрсөтүп койсоңуздар, ушу келинчегим балдарымдын алдына аман эсен келишин каалайт элем. Үй бүлөсү жакындары болуп, мүмкүнчүлүктөрү болушунча $20,000 тегерегиндей бүгүнкү күндө акча чогулуп турат. Жалпысынан Индияга барып, боорун алмаштырууга болжолдуу түрдө $35,000 кетери айтылган экен. Ошондуктан келиңиздер ушул Алтынай бир тууган мекендешибиз дагы эл катары Индияга барып, ийгиликтүү операциясын өткөрүп, өзүнүн үй бүлөсүнө аман эсен келип калаарына сиз менен биз жардам колубузду сунуп калалы. Жараткан Аллах баарыңыздардан ыраазы болгон болсун. Ассаламу алейкум.